Кыргыз кереметтер аталган тасмалар СССРдын жылдарында калып, анда роль жараткан залкар таланттардын арасы суюлду. Союз учурунда кинолор атайын көрсөтмө менен тартылып, акча каражаты бөлүнчү. Эгемендикке жетишкенден кийин кыргыз киносунун бир канча жылдарга созулган тыныгуусу дал ушуга байланыштуу болду. Анткени СССРдын урашы менен киного акча бөлүү толугу менен токтогон. Бирок соңку жылдары кыргыз кино тармагы жанданып, бир топ тасмалары жарык көрүүдө. Алардын айрымдары эл аралык сыйлыктарга да татууда. Бирок кино искусстводон ишкердиктин бир түрүнө айланганы да чындык. Анткени алардын көбү өздүк каражаттарга тартылып, киреше жагын ыктаган. Бир жылда мисалы үчүн жок дегенде 30, 35, 28 кинолор чыгат бир жылда. Ошол учурда баягы акчанын каражаттын жоктугунан байланыштуу ар кайсы жактан экономить этип көнгө туура келет. Анан ошолордун арасынан мисалы үчүн бизден бир орто баа, менин оюмча ушу коммерческий баалардын орто баасы бир $30,000 тегереги болот. Кыргыз киносунда өз орду оригиналдуу идеясы менен көрүүчүлөрдүн эсинде калган Президент жана бомж тасмасы. Аны тартуу үчүн режиссер, сценарист Өмүрзак Төлөбеков өзүнүн Бишкектеги жашап жаткан үйүн саткан. Абдрахманов көчөсү мына 223 үй, ушул жерде мынагы үйдүн экинчи кабатында 2 комната, 2 бөлмөлүү үйүм бар эле. Ушу кинону тартайын деп баштап, тияктан бияктан акча издеп, банкка чейин барып, анан болбогондон кийин ушул үйдү сатышка туура келди да, ушул үйдү сатып туруп, анан кинонун көпчүлүк эпизодун бир 70-80% ошо менен тарткан болчумун. Учурда кыргыз киносунун абалы жакшырганы менен аны сатуу кыйын. Анткени аларды жарнамалоо өтө кымбатка турат. Сиз эмне менин үйүмдү бузуп салдыңызбы? Сенин үйүңө менин үйүмдү кошуп койдум. Мына мен жакында Миллионердин сүйүүсү деген тасма тартып, эзеттеп көрсөм, мисалы бир радиого эле договор түзөйүн десем, 10 күнгө күнүгө 5 жолдон бергенге 60 000 экен. Ошондо бир айга түзсөм 200 000 сом, эгерде 5 радиого түзсөм 1 миллион сом жалаң радиого кетет экен. Телелерге ошол акча. Ошон үчүн рекламага көп акча кетет дагы, кеңири пропаганда кыла албай калабыз да. Мындан тышкары өлкө аймагына айылдарга кыргыз кинолорун алып чыгууда өзүн актай бербейт. Ошондон улам жаңы фильмдердин бетачарлары негизинен Бишкек шаарында өтөт. Бишкекте кинотеатрларда күндүз 120 сом, кечинде 170 сом болсо, а региондордо 50 сом, 60 сом болуп калат да. Анан экинчиден аяка бир киши коюп барыш керек. Анын баскан турганы, жол керези, командировочный болуп акча түшпөйт. Негизи киного акча Бишкектен түшөт. Союз учурунда кинолор көбүнчө кайсы бир жазуучунун чыгармаларын экрандаштырып келсе, азыр режиссердун же сценаристтин жеке дүйнө таанымынан жана турмуштан алынгандары көбүрөөк. Мындан тышкары азыркы кыргыз тасмасында анча таанымал эмес, же карапайым адамдардын арасынан тандалып алынган актерлор арбын. Бирок мындай көрүнүштүн да жакшы жагы бар экендигин сынчылар айтышат. Анткени ал кыргыз киносунун барып сан жагынан сапатка өтүүсүнө чоң өбөлгө болот дешет. Маселенин баардыгы канаттын астында. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.